Айдаңы. Ондалар емес пе? Ушулар бар. Ушулар. Тоқтатты? Я. Смело отырыңыз. Açık koyun. Assalamualaikum. Aka, adashib qoldi. Adashib qoldi, biz znakda o'sha hozir aytibdi. Adashib qoldi biz znakda. Ya aka, geliniz hem bir çında 5'ti veriniz. Жақсы, мамиле қылсақ. Өте сон экзаменнен өттіңіз. Жақсы, мамиле қылсаңыз мен мындай. Болды. Бізге жақсынан мамиле қылсаңыз. Алла разы болсын. Мен ишенбей дағы жанағы ескертіп ой берем дедім. Рахмат сізге, Алла разы болсын. Мен дағы мындай, мен деле қарапайым эле баласымын. Ооба. Сізден атыңыз кім? Атым Улан. Улан, сізден үй бүлөңүзгө, ата-энеңизге, жакындарыңыздын баарына эки дүйнөнүн жакшылыгын каалайм. Жана интернеттен Кудай буйруса кыргыз элинин баары сизге жакшы комментарий жазат буйруса. Сизде түшүнүктүү. Сиз баары чыгарасыз. Мен айтып чыгармаң деп айтам, баары чыгарасыз. Бирок жакшынан мамиле кылсак биз деле түшүнөбүз. Мына сиз пример болосуз да буйруса башка жанагы чектен чыккан жаман сотрудникке пример болосуз. Алла разы болсун. Ушундай комментарий, жакшы комментарий жазат сизге. Мен пример кылбай эле коюң. Мынакей карапайым чыныгы кыргыздын Уланы ушундай болот, сизге окшош болот. Мен дагы бир текшерейинчи, чындап эле кандай сотрудник болду экен дедим эле. Аябай жакшы. Эми пример мен эл катары эле жүрө берейин. Алла разы болсун сизге. Алла разы болсун. Ишиңизге ийгилик, а? Макул, тынч болуңуз. Болуптур. Айдаңыз. Мынакей, мен азыр бир жарым саат башта бир-эки сизге окшогон таксиде иштеген бир-эки бала айтты да. Ушул жерде дейт сотрудниктер дейт баарына бирдей карабайт. Жанагындай бейбечара өздөрү араң такси кылгандарды дейт акчасын алат дейт, же болбосо штраф жазып берет дейт. Анан жанагындай алды күчтүү автоунаалар келсе дейт, таныш билиш болсо дейт, эч нерсе кыла албайт дейт да, кой берет дейт. Анан эми ошону мен кантип дедим да, мен неужели ушундай болушу мүмкүн деп немеге келдим мен обратно ушу өзүмдүн машина мененчи. Өзүм машина менен келдим дагы, келип туруп неме дедим. Фиксировать карап турдум да. Карап турдум. Немени 3 автоунаны кой берди. Анан кийин мен нар жакка бардым да, разворот кылып келдим дагы. Өзүм дагы кирсем анан мага айтты. Ушундай деди, адашып калыпсыз. Мен айттым да, азыр мага кандай болот, штраф жазылабы десем, мен сиздин алдыңызда 3 автоунаны кой бердиңиз, анын алдында таксистерге штраф жазып берип акчасын алыпсыздар десем, жанагындай адашып калгандар биз деле туура түшүнөбүз. Чындап адашып калып кой бердим мен 3 тең. Сиз кандай болуп кирип калдыңыз дедилер. Мен ам ошол катар адашып калдым. Кандай болот десем, боло берет. Биз эл менен биз бара бериңиз деди. Анан кеттим. Анан сизди жалдап туруп дагы бир көрөлүчү, текшерип көрөлүчү кандай экен десем, мынакей азыр дагы сиз деле чындап жолду билбей турбайсыз турабы? Адашып калдык эле, мынакей туура түшүнүү менен предупреждение берип эскертип кой берди, штраф жазган жок, турабы? Ушундай сотрудниктер элибизде көп болсо экен дейм да. Ошондо биз таза болсок, бизге кызмат кылган госслужащий болобу, ким болбосун, кандай гана кызматта иштебесин, таза болсо, анда коом таза болот да. Анда биз Кудай буйруса өнүгөбүз. Ошондо мындай жакшы милиционерлерге ишеним артылат. Баары жакшы болот, турабы? Мен мына эми чындап жакшы экенине ынандым. Ушундай сотрудниктер көп болсун. Урматтуу кыргыз элим,
жана Чындык маалымат KG каналынын көрөрмандары, подписчиктери, бул жумуштун башталышы буйруса алдыда эң жанагындай коомдук жайда орчундуу маселелер болсо элиме көргөзүп жеткизгенге аракет кыламын. Андыктан Чындык маалымат KG каналы менен бирге болуп туруңуздар. Ар бир кыргыз элиме эки дүйнөнүн жакшылыгын каалаймын. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Жаңыдан жолугушканча, жана сотрудниктерге да ушундай жөнөкөйлүктүү, чынчылдыкты, адилеттүүлүктү, элге адал кызмат кылган, түшүнүгү терең, ушундай момун, карапайым кыргыздын ушундай сотрудниктери көп болсун. Баарыңыздан Алла разы болсун.